Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Мен ушул хадисти окусам, кайрак окуган сайын өзүнчө сүйүнөм. Пайгамбарыбыз айтты. Эгерде бир мусулман инсанга кайгы жетип калды, үй бүлөлүк түйшүк, мунусуна тартса, мунусуна жетпей. Уулуна кийим алып келсе, кызына жетпей. Контрагын төлөсө, светке акча жетпей. Газын төлөсө, суу. Айтор ушул дүнүйө жашоо түйшүгү. Бир туруп эле ооруп калат, жөтөлүп. Бир туруп эле дагы кан басым көтөрүлүп түшөт. Айтор ушул биздин ушул жашообуздагы. Ушундай болсо деп атат. Жада калса, бармагына сөмөй, ортон аты жок, же болбосо чыпалак, же болбосо денесинин кайсы бир жерине кичинекей бир зыраба тикен кирип кетсе деле деп атат. Аллах инсанга жеткен кайгы, капа, түйшүк жана ошол тикен жана оорунун деңгээлине жараша Аллах анын күнөөсүн кечирип атат дейт. Аллаху акбар. Ошол кичинекей бир нерсе болсо, же тикен кирсе, же бир жерине тилип кетсе, ошого жараша күнөө кетип баратат деп атат. Демек, сиздин ошондой кичине күнөөңүз бар экен. Аллах ошону шылтоо кылып кечирип атат. Аллаху акбар.